Assalamu алейкум, урматтуу достор. Тамакка келгенибизде Пайгамбар саллаллаху сүннөтүндө өзүңдүн алдыңан же, жана бисмилла менен баштап же деген бар, оң кол менен. Жана дагы мусулманчылыктын, исламдагы эреже оң колго бычак, сол колго кашык болсо дүйнөлүк эрежеде, ал мусулманчылыкта оң колго кашык болуш керек ар дайыма. Жана бисмилла деп ичкенди унутпайлы. Эгер тамак ысык болсо, ооз менен үф деп үйлөгөнгө тыюу салган. Андыктан шашпастан тамакты мынандай суутуп шашпай ичиш керек. Ысык тамакта береке болбойт, оозуңуздар күйөт, жана кандай тамакты ичип атканыңыздарды билбей каласыздар. Ден соолукка зыян. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткандыктан бардык нерселерде кепилдик бар. Андыктан тамакты өтө ысык болсо шашпай суутуп жеңиздер. Жана эгер намаздын убактысы жана тамак алдыңыздарга келип кала турган болсо, биринчи тамакты ичип алып, андан соң намазга жөнөйт экенбиз. Бүгүнкү күндө 14 кылымдан бери актуалдуулугу жоголбой келген, жана мындан кийин да мода болуп актуалдуулугу жоголбой турган Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сүннөттөрүн аткарууда ниет кылалы жана сооп табалы. Урматтуу достор, тамак ичип бүткөндөн соң кээ бирөө нан менен түбүн жегенден уялышат, бирок биздин маданиятта Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын сүннөтүндө калтырбай жеш керек. Себеби Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, ырыскыңар кайсыл жерде экендигиңерден билбейсиңер деген. Андыктан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан сүннөттү аткаруудан эч кимибиз уялбашыбыз керек. Жана биздин мыкты маданиятыбыз ушул. Ырыскы тамакта калбайт, ысырапта болбойт, идиш аякта таза болот. Жана баарыңыздар үчүн, баарыбыз үчүн өтө мыкты көрүнүш болот. Жакшы ниет менен Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын сүннөтүн аткарып, тамак ичүүдө дагы, идишти тазалап жегенде дагы сооп алалы.